Адистердин айтымында түшүмдүн мол жана сапаттуу болушу органикалык заттардан, минералдык жер семирткичтерден, ошондой эле аба ырайынан көз каранды. Мисалы, февраль айынын 1-декадасында отургузулган мына бул шалгам 20 күндөн кийин түшүмүн бере баштайт. Анткени мында эрежелер так сакталып, кылдат өстүрүлгөн. 30 сотых аянтты ээлеген бул күнөсканада шалгамдын 3 түрү эле эмес, бадыраңдын 4, помидордун 6 жана көк чөптөрдүн 6 түрү өстүрүлүүдө. Дээрлик баары Кыргызстанда жок түрлөр болуп саналат. Мисалы, көк чөптөрдү кафе, ресторандарда салаттарга көрүк берүү үчүн өстүрүшсө, бадыраңдын ар бир түрүнүн өзгөчөлүгү бар дейт. Анткени Кыргызстанда биринчи жолу өстүрүлүп жаткан бадыраң түрлөрүнүн тандалма уругун Голландиядан алып келишип, климаттык шартка туруштук берер-бербесине байкоо салууда. Спино деген сорт бул Кыргызстанда биринчи жолу өстүрүлүп атат. Мындан биз азыркы убакта 1000 даананы өстүрүп жатабыз. 1000 даана спино сорт бадыраңдан. Анан бул жакта да Криспина деген сорт, ошол эле сорттон кийин өстүрүлгөн, анда биринчи жолу өстүрүп жатабыз. Анан тет жакта Барвина деген ошо даамына жооп бере турган, европалык стандартка даамына жооп бере турган бадыраң түрүн өстүрүп жатабыз. Ошондой эле күнөскана иштеткендердин айтымында эч бир химиялык жер семирткич колдонбой, жалаң гана органикалык зат менен жашылчаларды өстүрүп жатышыптыр. Ал эми уругунан өстүрүлүп жаткан помидорлордун түрү көбүн эсе таматка ылайык болуп саналат. Күнөсканадагы помидор менен бадыраңды жерге отургузбай, атайын идиштерге столдун үстүнө коюп, чоңойтууну да адистер жакшы ыкма деп баалашат. Себеби жерге караганда бийик жайда, атайын идиште өскөн жашылчаларда температура жогорку көрсөткүчтө көпкө сакталып турат. Салыштырмалуу жерде жылуулук бат тарайт. Эң башкысы күнөсканада болобу, ачык жайларга өстүрүү, жашылчалардын уругун тандоодо жаңылбоо керек дешет адистер. Урук тандаганда булардын агротехникалык жумуштарына, анан өзүнүн өстүрүү жердеги шарттарына жараша тандаш керек. Эгер жабык жерде болсо, бул жерде курт кумурскалардын, арылардын ичүүсүнө бир аз ыңгайсызыраак болот. Ошон үчүн гибридтик сортторду тандоого кеңеш беребиз. Адистер жашылчанын кайсы гана түрүнө кызыкпай эле гибридтик түрү пайдалуу, талааларга эле эмес, жабык жайларга, күнөсканаларда да тандабай эле өсүп кетерине ишеним бар дейт. 30 сотуктан 2 күнөсканага жашылчалардын көчөттөрүн өстүрүп жаткан жумушчулар айрымдары жакынкы күндөрү күнөсканаларга жөнөтүлсө, апрель айынын ортосунан май айларынын соңуна чейин талаага ылайыкташкан көчөттөр да чоңоюп каларын айтышууда. Дегинкиси күнөскана ээлери бадыраң, помидорлордун сапаттуу, даамдуу түрлөрүнүн уругун чет өлкөлөрдөн алып келип өстүрүп, Кыргызстанда жайылтууну максат кылышат экен. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.